Ким таксиде иштеп көп акча таап аз расход кылам деген болсо, ушул видеону кайрадан көрүңүз. Сизге 10 лайфтар, кыргызчасы 10 кеңеш. Эң кызыктуусу аяк жагында болот, так что кеттик. Мекендештер, ким жакшы подключка жасаткан болсо, астагы номерге кайрылыңыздар. Эң ишеничтүү подключка, силерге атайын мен өзүм издеп жүрүп таптым. Так что эч кандай алдамчылык жок. Бубуттан проблема болгон эмес и жанагы бубуттан да комиссия албайт. Так что фиксированный комиссия, эч кандай күнүнө акча албайт. Жанагындай 340 сомдон, 400 сомдон ана 3% деп бир фиксированный сумманы алат и болду. Так что кененирээк маалымат алам десеңиздер, астагы номерге WhatsApp'тарга жазыңыз, ошону аласыздар. Ассаламу алейкум мекендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта өзүм айткандай эле таксидеги 10 лайфхак, эми кыргызчасы кеңеш. Таксиге иштейм деп аткандарга, же болбосо иштеп атып акчасын көбөйтө албайм деп аткандарга кеңеш болмок. Так что аяначан көрүңүз. Биринчиден, таксиде бүт документтерди даярдап алып, таксиге чыгабыз. Таксиге чыккандан кийин кайсы убактарда чыгыш керек? Негизи таксиде чыкканда эртең менен саат 7-де линия алып калсаң, өтө сонунда 7-ден 12-ге чейин иштейсиң. Даже 11-ге чейин иштесең болот. Анан кааласаң үйгө кирип кетип, кайра кечинде саат 5-те чыгып, кайра 12-ге чейин иштесең, ошондо повышенный коэффициент болот. Ошондо жакшы заказдар болот да. Анан эртең менен баягы бекенештер бар. Эртең мененки бир заказ менен эле аэропортторго кетип калат да. Саат 7-де элечи. 7-де барып алып, аэропортко барып алып, 2 саат, 3 саат турат. Анын ашы кереги жок да. Эртең менен аэропортко барып заказ албайбыз. Алсак 10-дон кийин алсак болот да. Аякка барып алып 3 саат времяң коротуп, аякта туруп кечке. Андан көрө ошол 3 сааттын ичинде сен городдон ушу 3000 сомду 3 саатта таап алсаң болот да. Ошол. Анан 10-дон кийин заказ ала бересиң. Заказ алгандан кийин заказ алгандан кийин линияны чыгып коебуз. Линияны чыгып клиент алып баргандан кийин күзөбүз. Анан биринчи карайбыз баратканда кайсы жерде коэффициент болуп атат. Жакын жерде бир 10 мүнөттүк жол же 15 мүнөттүк жол. Ошол коэффициент болгон жерге барып алып, заказды күзүш керек, линияга чыгыш керек да. А кээ бирлер центрге барып алып, центрден эле күзүп, кайра ошо менен эле акчасы көбөйүп калат да. Ошон үчүн 10-15 мүнөттүк времяңарды жалеть этпей, ошол коэффициент күйгөн жерге барыш керек. Ошол жерден заказ алыш керек. Анан таксиден иштеп жүрүп, кантип эконом кылсак болот? Топливого жана бензинге мисалы. Бензинде көрүп атасыздар, бул астагы мисалы ар бир банкта кешбектер бар да. Мисалы тандайсың, мисалы заправкага, же продуктыга, же магазинге деп тандайсыңар, ошону бир өзүң басып койсоң болот. Ошону 3%, 2%, 1% болуп картаңарга бонус кешбек кошулуп берет. Ошол кешбек менен айдын аягында сиз өзүңүздүн машинаңызга заправка кылып алсаңыз болот. Мисалы мен ошол кешбектер менен айына бир 3000, 2,5 сом чогултчумун. Ошо менен куюп алчумун да. Дагы эмне деп айтып кетсем. Рейтинг боюнча, рейтинг түшүп кеткенде заказ негизи чындыгында азаят, билесиздер да. Мисалы 4.8 дегенди көрүп жүрөм, 4.9 дегенди көрүп жүрөм. 4.9 более-менее нормально да. Бирок рейтингиңиз канчалык көп болсо, 5 болсо, кадимкидей заказдар жакшы берет. Ошону билесиздерби? Если ким ошону почувствовал, ошону жаза кетсеңиз астыгачы. Рейтингден кантип көтөрүш керек? Просто шашпаш керек айдаганда. Эч кандай шашпаш керек. Өтө внимательный болуш керек жолго баратканда. Клиент менен колдон келсе сүйлөшпөй болуш керек да. Эми суроо берсе жооп бересиз, лично сүйлөйбүз. Клиенттер негизи ошо өз башым менен клиенттер менен лично сүйлөшпөйм да. Мен либо урушуп кетем, либо сүйлөшпөйм да. Мисалы шаардын четине чыгып кечинде саат 5-тен кийин ишке чыксаңыздар, центрге барып, анткени элдер эртең менен районунан центрге жумушка барат. Кечинде кайра 5-тен кийин алар үйүнө кетет. Ошон үчүн саат 5-те чыгып центрге барып заказ алыш керек. Шаардын четине алып барыш керек, кайра эле центрге түшүш керек, по делам коюп алып. По делам, мой район деген да болот. Каякта коэффициент өтө күчтүү күйүп аткан болсо, мой район менен да негизи иштесе болот да. Анткени кыска заказдар кымбат, зато 9%, бирок сонун заработок көп болот да. Мен аны өзүм иштеп көргөм, аны чыт билем да. Так что мекендештер, азыркы сезон башталды, сентябрь айы келди, окуулар башталды, өтө көп заказ болот. Анткени азыр жакында ошо таксисттер азаят.
анда кийинчерээк айтып берем. Ошон үчүн эртең эрте чыгып иштейбиз. Саат 7ден 11ге чейин, 12ге чейин. Анан кирип кетип туруп, кааласаңар иштей берсеңер болот, кааласаңар кечине чыксаңар болот да. Кийин кечинде 5те кайра чыгып 12 чыксаңар, ошондо заработканы көбөйөт. Анан негизи бул таксиде билинбей эле суп алып атып, сигарет алып атып, акча көп кетип калат да. Ошон үчүн финансовый грамотностьче күгүзөлү, өзүбүздү иштетели, акчаны туура колдонолу. Так что акчадан, таксиден деле негизи көп акча тапкандар бар. Просто эч ким айтпайт да анычы. Ошол аман болуңуздар.